Фотосессия жакшы болду. Иттер негизи жагат. Менин сүйүктүү кинолордун бири бул Хатико деген бардыгы белгилүү тасма ит жөнүндө. Бул хаски деген түрү болот иттин, Япониядан чыккан. Ошон үчүн бул Ричард Гир деген белгилүү инсан актёрубуз катышкан. Муну бара-бара мен бир нече жолу көргөм, кайталап көргөм. Ошондуктан дайыма билбейм көргөндө ошо профессор бул ошол дүйнөдөн кетип калып, анан ити дайыма күтө берсин, ошондой эпизоддор болгондо. Анан бир күнү аялы үй бүлө менен көчүп кеткен да өз шаарынан. Анан бир күнү бир 10-15 жыл өткөндөн кийин ошо аялы болсо ошо барып келейинчи шаарыма деп барганда, келсе дагы эле күтүп отурбайбы? Ошол эпизодду канча көрсөм деле ошол жерде менин көзөрүмөн жаш чыга берет да. Бул деген кандай айтсам, ушундай ички дүйнөм ошондой да, мындай жашыгада. Анан Улуттук курама командасынын жана Дордой футбол клубунун коргоочусу Азамат Байматов футбол талаасында катаал болгону менен жашоодо сезимталада. Карьерасындагы соңку жаңылыктар менен бүлүшкөн футболчу акыркы 1,5 жылдан бери кулпулап койгон жеке жашоосу жөнүндө агынан жарылып маек курду. Азамат Байматов туулган жылы күнү 1989 жыл 3 декабрь, туулган жери Ош шаары. 2011 жылы Кыргызстандын футбол курама командасынын капитаны, Дордой курамында Кыргызстандын 4 жолку чемпиону, Эгемендүүлүк кубогунун 3 жолку ээси, 2 ирет Кыргызстандын мыкты футболчусу, Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча 2009 жылдын мыкты спортчусу наамынын ээси, Латвиянын вице-чемпиону 2009, 2010-2014 жылдары Гуанчжоу жана Инчон азиялык мелдештердин катышуучусу жана капитаны. Биздин футболубуз Кыргызстанда аябай эле жакшы темп менен өсүп баратат. Негизи бардыгы белгилүү күндөр 11 июнда биз биринчи официалдык мелдешибизди ошо каттама жол дүйнөлүк оюндарга Россияда өтүргөн 2018 жылга биринчи оюн биз Даккада ойнойбуз, Бангладеш мамлекеттик курама командасы менен. Ошондуктан биз 2 июнда уже Дубайга учуп даярданабыз. Анан командабыз аябай күчтүү, мыкты оюнчулар чогулуп атат. Негизи бизде 4 легионер кошулган бизге. Бирок алар Кыргызстандын атуулдугун алып, негизи алардын укугу бар эле. Алар бул жерде төрөлүп, анан Германияга кетип калышканда көбү. Бирок алар менен маалымат кабар алып, алар өзүнүн деле мындай аябай чоң максат экен Кыргызстанга келип ойноп намысын коргогону. Ошондуктан мен оюмча биздин машыктыруучубуз деле Россиядан, Орусия мамлекетинен Краснодар деген футболдук академиядан машыктыруучу, ошол келип аябай жакшы мындай жакшы мыкты команда даярдаганга ошол жолдо жүрөбүз. Ошондуктан бардыгы күтүп аткан ошо 16 июнда экинчи оюнубуз Австралия менен ойнойбуз Бишкек шаарында. Ал Австралия деген бул дүйнө боюнча белгилүү командалардан бири. Негизи алар азыркы убакытта 2015 жылы Азиянын чемпиону. Ошондуктан биз үчүн деле бул аябай мындай тарыхта кала турган оюндардан бири деп жаңылышпайм. Ошон үчүн мен мисалы аябай ошондой күчтүү командалар менен ойногонду жакшы көрөм. Негизи ошондой күчтүү командаларды утсаң, ошончалык сенин деле демиң көп жогору болот да. Регламент боюнча биздин группабызда 5 команда бар. Биз, Таджикистан, Австралия, Бангладеш жана Иордания. Бул группадан 4 оюн үйдө болот, 4 оюн алардын үйүндө болот. 8 оюн болот жалпы. Ошо жалпы 8 оюн боюнча ким биринчи орунду алса, булар Азиянын чемпионатына түз өтөт. Ошондуктан мен оюмча биздин биринчи максат Азияга чыгыш. Биринчи максат. Эми группадан бизде ошондой эле максат койгон бизгечи биринчи орун же экинчи орун деп. Мисалы биз Иорданиянын биз утканбыз, үйдө Бишкекти утканбыз, Тажикстанды утканбыз, Бангладешти утканбыз. Бул жерде Австралия менен мен эч качан ойногон эмесмин. Биз эң мыкты оюнубузду көрсөтүшүбүз керек. Бизге Кыргызстаныбыз үчүн, элибиз үчүн азыр бизге жеңиштер керек, биз үчүн результат керек. Ошондо Кудай буйруса акырындан дагы бир тепкичке өсө беребиз.
Сиз көптөн бери тамашоо долбоорунда Калыстар тобунун мүчөсү болуп келгениңизди билебиз. Анан сиз тарапка оюнчулардан тамашалар көп айтылат. Аларды кандай кабыл аласыз? Тамаша өчөбүз КВН аябай көп көрчүк. Анан мен Латвияда 1 жыл ойноп жашап жүргөндө биз Юрмалага барчык. Comedy Club дегендер бар, билесиздер. Ошо жактан досторубуз менен баардыгы, футболчулардын баардыгы тамашага жакын. Бул мен болсо аябай билбейм, менин тамашоо мен үчүн мындай менин жашоомдун бир четине алып калып калды. Негизи 4-сезондон баштап Эрмек Нурбаев менен ошо досубуз болуп, жакын дос болуп калганбыз. Ага чейин биз таанышып, анан ал жөнүндө мен укчум, мен жөнүндө ал угуптур. Анан ошентип биз Супер Инфонун мен жылдын мыкты спортчусу 2009 ошо наамды алгандан кийин ошо жылы ал ведущий алып барып жүргөндө ошондо таанышып калганбыз. Анда аябай мындай жаш бала эле дегендейчи, экөөбүздүн жаш бала болуп, мындай бойдок болуп ушундай жүрчүк. Ошодон кийин биз жакшы мындай дос болуп, анан 4-сезондон баштап мен Калыстар тобуна чакырышып, анан ошентип билбейм, ошо биринчи келгенден көрүүнү мен сүйүп калдым. Мен ошо оюнду сүйүп калдым. Мен андай ойлободум эле, мындай эл келип, мындай жаштар, мыкты таланттар болуп, андан бара-бара башында баардыгы мындай, кандай айтсам, мындай сөөгүмө жеткен тамашаларды айтчу магачы. Анан кээде мындай уялып кетесиң, кээде. Бирок мен туура маалымат катары кабыл алчумун. Негизи редактору деле ошо Арслан Ибраимов деле айтчу, сен капа болбой атасың деп. Жок, мен капа эмесмин да, каршы. Бул мен үчүн бул кандай бир сыноодумдай. Балдар мындай сөөгүмө жетип тамашаладыбы? Мен ойлочумун да. Анда бир ийгилик кылыш керек экен депчи. Ошондой мен критиканы жакшы кабыл алам да. Жерде жиним келет, бирок мен оюмча ар бир адам өзүнүн оюн угуп коюш керек. Анан өзүң айткандай, бирок жерде мисалы жакшы мындай Инстаграмда, Фейсбукта комментарийлер көп жазып калат. Бирок мен чын айтканда баардыгын окуп чыгам. Бирок ойлонуп калам, эми жаман сунуштарга карабайм деле. Анан бирок жакшы сунуштар болуп калат. Аны угуп коем, балким айтып коем. Ошондуктан мен оюмча бирок акыркы жылдары Кореяга барып, Иранга гол киргизип, анан бул жакта жүрүп, мындай ийгиликтерге жеткенден кийин жакшы барды мактап калып уже мындай кызарбай эле отуруп калгам. Баткен курама командасы бар эле, КГБ командасы эле. Анан алар ошо Кыргызстан курама командасы менен Бразилия курама командасы футбол ойношуп беттешип жатат. Анан такыр эле ошо Кыргызстанга бир 10 гол кирип кетти да, алардын көрсөтмө менен 10 гол кирип, анан Бразилиянын дарбазачысы монтип эс алып атат да, топ келбей атат депчи, монтип эс алат, монтип жүрөт, тамеки артып коет, монтипчи, ошентип айтып атпайбы, эми Кыргызстан атака кылбай атат депчи. Анан бир жолу келип калды эле дейт. Анан ошону көрсөтүп, ошентип эми мындай кандай айтсам, эми күлкү катары кабыл алгам. Бирок бара-бара кичине анан айткам, ошо балдар билбейм, дагы эле эсине калса керек. Биз КГБ командасына деп ошо акыркы сөзү мага эркин микрофон бергенде деле айткам. Эми сиздер тамаша үчүн аябай күлкү нерсе, бирок сиздер билип коюшуңар керек дедим. Дордой курама командабыз, Кыргызстандын атолдуу командаларынан. Азиянын 2 жолу чемпион болгон. Анан эми өзү жөнүндө айткым келбейт, эми мактанды деп, анан таластам деп ойлоп, анан жок андайдан деле эмес. Эми мен деле мындай жеке өз атым менен мындай клубтарда ошо Латвияда жүрүп жакшы ийгиликтерге жеткем. Бирок мындай команда катары мен ошо айтып коюшум керек эле да, алар билбейт экен да. Дордой курама командасы Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогун 2 жолу утушканбыз. Ошон үчүн мен оюмча бул Кыргызстан үчүн деле сыймык. Ошон үчүн алар деле ошону түшүнгөнү, ошодон кийин тамашалашпай калышты. Бул суроону бербей кое албайм. Анткени бул сиздин жеке жашооңузга байланыштуу. Эч ким эле үйлөнүп жатканда ажырашып кетем деп ойлобосо керек. Негизи эле сиз ажырашууну кандай кабыл алдыңыз? Депрессиядан кантип чыктыңыз? Эми чын сиз айткандай абдан туура. Мен бактылуу болом, бир жолу үйлөнөм, балалуу болом, мындай жакшы болом деп ошентип ошол максаттар менен үйлөнгөнбүз. Бирок эми бул деген пешенем экен. Бул деген биз Айжан менен биз жаштык кылып коюк деп жалынышпайм. Бул чындан ошондой. Айжан 18 жашта эле 19го кирип аткан, мен деле 23 жашта болуп, мондой кандай айтсам, ата-энебиз эле айтчу. Менин ата-энем, анын ата-энеси мындай
кичине сүйлөшүп көрбөйсүңөрбү деп биз азыр эле сүйлөшүп эле үйлөнөбүз деп ошондой ниетибиз чыгарып үйгөнбүз. Баары эле ошентип айтышат. Жаш элең шашып кеттиң деп эле ойлошот. Бул чын айтам, мен каршы эмесмин ошондой эле. Бирок мен мындай билбейм, алдап, мындай билбейм, мындай көбү жаман ойдо болсо, мисалы андай ой менен үйлөнгөн эмесмин да. Мен бактылуу болом деп, ошо Айжанды бактылуу кылам, үй бүлөлүү болом, аябай мындай ошондой максаттар менен үйлөнгөм. Бирок турмуш аябай татаал жол экен. Ошондуктан менин оюмча баардыгы бактылуу күндөрү, Айжандын деле бактылуу күндөрү, мен дагы бактылуу күндөр алдыда деп ойлойм. Ошондуктан өз жашоосун табат деп, ага балким бир күнү турмушка тийди, балалуу болду десе, мен аябай сүйүнөм, чын сүйүнөм. Негизи Кудай буйруса ал деле мага ошондой каалоорду айтат деп ойлойм. Ошондуктан мен деле бактылуу болгум келет, алдыңкы күндөрү үй бүлөлүү болгум келет. Бирок ошол үчүн биз аябай жакшы шарттарды түзүп алыш керек. Ошон үчүн менин оюмча азыркы убакытта мен ошо аябай көп могу жакшы оюндар келип жатат. Мен жакшы максаттар бар алдыңкыда могу. Ошон үчүн ошо бизнес жагынан, каражат жагынан, бүт жагынан шарттарды түзүп алып, анан уже менин оюмча шашпай үйлөнөм деп ойлойм да. Бирок Кудай буйруса мындай башка үйлөнбөйм же капамын деп мындай сөздөн алысмын. Негизи ал балким биринчи интервьюларымда балким депрессия сыяктуу интервью бергендирмин. Бирок азыркы убакытта Кудайга шүгүр бактылуумун. Ата-энем бар, үйүбүз бар, туугандарыбыз бар. Мен футбол аянтында жакшы ийгиликтерге жетип жүрөм, ойноп жүрөм. Досторум жакын. Чын айтканда мен үчүн мындай туура жагынан карасак, мага өзүмө окшогон, мындай эмгектенген, мындай окууну бүтүргөн, мындай өзүнүн жумушун билген, өзүнүн жумушунда максатына жетем, мындай ошондой кыздарды мен мындай азыр кандай айтсам жакшы карайм да. Ошон үчүн менин оюмча мен дайыма эч качан каршы эмесмин. Айжан мисалы салондо иштейм, мондой кылам, мындай да аракеттенип жүрчү. Бирок мен чын айтканда мен салондордон каршымын да. Мен билбейм ошондой визажист, мындай көп нерселер, мен чын досторум деле аз мындай, мен кыздар менен достошпоймун деле. Ошон үчүн мен мындай туура карап койм, салонго барыш керек, өзүң караш керек, бул жакшы нерсе. Бирок билбейм, салондо иштеп, салондо жашаганды мен мындай каршы болгом да. Ошон үчүн менин оюмча мындай өзүнүн жогорку билимди алып, мындай жакшы жерде иштеп, мындай жана Кудай буйруса үй бүлөлүү болгондо мисалы декретке чыккан күндөр болот. Ошондо декретке чыгып, анан менин оюмча жашоодо мен жеке оюм, кыз деген болсо мындай үй бүлөгө мындай аябай жакшы салым кошуш керек. Мындай мен күйөөм аябай акча табат, мондой мен үйдө эле отурам деген мен үчүн эмес да. Мен мисалы эшикке чыккым келет, айлангым келет, мондой көп мероприятияга катышкым келет. Мисалы төрөгөндөн кийин фитнеске апарып, келтирип, ошондой мындай современный жашоогум келет. Жумуштарым көп. Футболдон тышкары аябай көп жумуштарым бар. Ошол убагында сен жубайың үйдө отура берсе, чын бул менин оюмча туура эмес да. Ал өзү эле мындай кандай эшикке чыккысы келет, анан досторуна баргы келет, анан тияка баргы келет, туугандарына келет. Менин оюмча ар бир жубай деле, кыз деле ошон үчүн өзүнүн жумушун билиш керек да. Ошон үчүн мындай өзүнүн максаты болуш керек. Күйөөсүнүн чөнтөгүн карабай, ошондо менин оюмча мындай жашоодо кыйынчылык болгондо, мындай уруш талаш болгондо, ошондо эркектер ошону сынайт. Менин жубайым, менин аялым, кандай айтсам, мен урматтайм өзүм аялым. Ал өз күчү менен жакшы ийгиликтерге жетет, өзүнүн максаты бар, жакшы аял, жакшы эне болот деп ошондой мындай жашоону түшүнөт деген ошондой максаттамын да. Мен биринчи эмес экенмин, мен акыркы эмес экенмин ошондойдончу. Бирок үй бүлөм деле аябай мындай ошондой татаал күндөрдөн өткөнбүз. Апам деле аябай көп мындай стресске кирип, анан депрессияга кирип, апам деле анын давлениясы деле көтөрүлүп, аябай жаман нерсе экен. Буну эч кимге каалабайм, андай болбосун. Ошон үчүн жаштарга деле жакшы маалымат катары айтсам, эч шашпай, жакшы карап, негизи менин оюмча үйлөнүштүн алдында бетке бет жакшы мындай суроолорду, жакшы жоопторду алып алыш керек. Мондой болобуз, мондой кылалы депчи. Анан бирөөңөр чыдап албасаңар, бири-бириңерди кыйнабагыла. Ошентип турабы. Ошон үчүн бул жерде биз
Европада жашаган эмеспиз да. Европада мындай менталитетибиз бөлөк да. Европада сен ал жерде чогуу жаша беришет, анан балалуу болуш, үйлөнө берет. Балким ошондой деле турабы. Сен билип каласың ушуну кандай да. Бул жерде биз кызды билбей, кызыбыз үйдө жашабаса, чогуу жашабасаңар, бүт элди чогултуп, анан уже назад пути нет дегендей да. Уже сен бул жерде оюнчук эмес да. Ошон үчүн ойлонуш керек, бүт жагын караш керек да. Интервьюбузду жакшы нотада бүтүрөлү. Алдыңкы 10 жылдыкта өзүңдү кандай элестетесиң? 10 жылдан кийин Азамат Байматов ким болот? Эми Кудай буйруса, чын айтканда 10 жылдын мен оюмча ишинде жакшы мындай ийгиликтерге жетип, чет мамлекетте ойноп, анан Кыргызстандын намысын коргоп, дагы бир жакшы жеңиштерге жетип, анан өзүмдүн футболдук карьерамды бүтүрөм деген ойлор келет. Негизи футболчу 35 жашка чейин эле ойнойт негизи. Ошон үчүн мен аябай созбойм. Мен оюмча мен 40ка чейин созуп, мондой даже жакшы формада болсом делечи. Мен оюмча ар бир футболист мындай жакшы жеңиштер менен бүтүш керек деген ойдомун. Андан тышкары мен юристмин, жогорку мындай окуу жайын Кыргызстан мамлекеттик юридикалык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. Аябай көп чет мамлекетке чыгып, аябай көп опыт алгам. Ошон үчүн азыр партия жумуштары менен деле ошо жаштар комитетине жардам берип жүрөм. Ошон үчүн Кыргызстан алдыңкы күндөрдө мен эми өзүмдү политик катары көрбөйм, бирок мындай Министерство спорта, футбол федерациясында же мындай жакшы бир билбейм өзүмдүн футболдук агентством ачамбы, ошондой бир жакшы ойлордомун да. Мен мисалы өзүм жашоому чет мамлекет менен эле көрөм. Чет мамлекетке барып, келип, негизи канча уже 50ден ашкан мамлекетти көрүп келип, анан бул жерде бир көрсөң уже кеткиң келе берет экен. Ошон үчүн бирок мен сүйүктүү жерим бул Бишкек. Ошон үчүн Кудай буйруса Бишкекте эле жашайм деп ойлойм. Анан ата-энеми бар турам дейм ошко. Анан ошон үчүн мен алдыңкы күндөрдө өзүм бактылуу, үй бүлөлүү болуп, Кудай буйруса биринчиден ушу үй бүлөлүү болуп, аябай мындай кыздуу болом деп, балалуу болом деп мындай. Анда деле мени көрөсүңөр, Кудай буйруса мындай үйлөнүп алып, көп эле ойто берет. Ошентип бизде негизи футболчулар көп ошондой да. Үйлөнүп алсаң болду, ичи өсөт, там ичи чоңоюп, там мондой болот, мондой деп. Нет. Мен Кудай буйруса мен өзүм 40 жашымда деле мен ичими көрбөйсүңөр. Ошондуктан мен деле 40 жашымда деле мындай кандай айтсам, мисал катары жигиттерден, мырзалардан мындай Кыргызстан үчүн кандай өзүнүн жүрөгүнүн, өзүнүн боорун бере турган жигиттерден, ошо инсандардан катары көрсөңөр деп жалынышпайм. Ошондуктан ошондой эле максаттамын. Мен ар бир мамлекетте, ар бир шаарыбызда, ар бир районубузда айыл өкмөтүбүздөрдө спорт комплекстер болсун деп, биздин балдарыбыз келечектеги ошо балдарыбыз баардыгында мындай спортко жакын болсун деген ошондой максаттар менен жүрөм. Ал үчүн биз мисалы экономикабыз жаман, президентибиз жаман деп ошондой сөздөрдү айтпашыбыз керек. Мисалы жашоону өзгөртөбүз десек, өзүбүздөн башташыбыз керек. Ошондуктан мен оюмча мен туура эле жолдо баратам дейм. Ошон үчүн Кудай буйруса бактылуу болом деп ойлойм.